Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар, жалпы момун мусулман бир туугандар, сак саламатсыздарбы? Биз бүгүн Тез кабар каналы Оштогу белгилүү дин аалымы ажекебиз, устазыбыз Шейх Чубак Жалилов атындагы китепканага келдик. Бүгүн мына ушул жерде жакшы бир самалык, жакшы бир иш-чара болуп жатыптыр. Китепкананын ачылганына 1 жыл болуп, китепкана отчеттук өзүнүн иш-чарасын өткөрүп жатат экен. Сиздер менен чогуу кирип көрүп чыгабыз. Дарегин билип алыңыздар, Ошто Сталин айылында Нариман айыл өкмөтүнүн бет маңдайында мына ушул сиздер көрүп турган 4-5 кабаттуу имараттын алдыңкы тарабында. Көрүп турасыздарбы? Жүрүңүздөр, чогуу кирели. Алдыңкы түрмөктө кызыктын баары алдыда. Сиздерге китепкана тууралуу маалымат беребиз. Бүгүнкү иш-чара тууралуу кеп кылабыз. Кана жүрүңүздөр, туугандар. Сиздер менен чогуу жалпы момун мусулмандар, китепкөйлөр, китептин ишкоздору бүгүн мына ушул Чубак устазыбыздын ажекебиздин китепканасында конокчу болмокчубуз. Жүрүңүздөр. Бизде Гүлзада эжекебиз күтүп жаткан ушул жерде. Эжеке, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Амансызбы? Жакшы. Иштериңиз, ден соолугуңуз. Тез кабар каналынан келип калдык. Буйруса, бүгүн жакшы бир самалык болуп жатыптыр, эжеке. Ооба, бизде иш-чара болуп атат. Жүрүңүз бул жака. Жүрүңүз, артыңыздан жүрө берейин мен. Күтүп алганыңызга. Бул жакта иш-чара болуп атат. Бул жакта иш-чара болуп атат экен, туугандар. Биз азыр акырын өтөбүз бул жака дагычы. Биринчи эжекемден бүгүнкү иш-чараны сурайын, билейин. Эжеке, кандайсыз? Жакшы. Эгер жаңылышпасам, мындан 1 жыл алдын мына ушул китепкананын ачылышында сиздер менен жүз көрүшүп, беттешкен элек. Бүгүн 1 жылдык юбилей дедиңизби, кандай дедиңиз? Бул бүгүн китепкананын 1 жылдык юбилейи болуп жатат. Китеп билим булагы аталыштагы иш-чараны өткөрүп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, сиздер былтыр келгенде эми башталып, баш аягыбызды жыйнай элек элек. Мына буюрса бүгүн ошо былтыркы башталган иштин алдыга болгон максаттардын үзүрүн көрүп атабыз. 1 жылдын аралыгында кандай деген ийгиликтерге, жетишкендиктерге, иштерге бөлөндүңүздөр? Эң негизгиси китеп фондуларыбыз ушул 4,5 миңге жетип калды. Былтыр 800 нускада китеби өз ишмердүүлүгүн баштаган. Бул деген чоң көрсөткүч албетте. Азыр 4 миңден ашат. Ашат 4 миңден. Машалла. Угадасыздарбы, туугандар? Эжеке, бүгүн кандай самалык, эмне деген иш-чара болуп жатат эле? Эми китеп билим булагы аталыштагы иш-чара болуп атат. Бул жерде албетте китеп дегенде Чубак Жалиловду сүйлөбөй коюу мүмкүн эмес. Ал кишинин аты айтылганда сөзсүз китепти элестетүү кыйын. Ошон үчүн ал кишинин басып өткөн жолу, ана арналган ырлар боюнча эскерүүлөр болуп атат. Анан китеп боюнча дагы өзүбүздүн иш-чарабызды уюштуруп атабыз. Коноктор, меймандар чакырылдыбы? Кайсыл жактардан келишти дегендей? Эң негизгиси 15-мектеп менен 20 Ош шаарынан 20 мектеп келип отурат. Окуучулар. Жалал Абад шаарынан жаштар келишти. Атайын ушул иш-чараны бир көрүп кетейин деп узак жол тартып келишти. Коноктор бар экен да, демек. Коноктор дагы бар. Жана ушул жердеги кадимки келип жүрүүчү окурмандар менен болуп атат. Бүгүнкү иш-чаранын алкагында эмне тууралуу кеп болот, Гүлзада эжеке? Бүгүн иш-чарада ушул китепканада кандай китеп берилип атат, кимдер окуп атат, китепкананын келечеги жөнүндө сөз болду. Ошол биз да кирип көрсөк болобу? Болот, сиздер. Жүрүңүздөр, туугандар. Акырын өтөйүн, иш-чара болуп жаткан тарапка өтөйүн. Сиздер менен ошол жакта баарлашып, кеңири кептешип дегендей. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Алыстан, жакындан келген коноктор. Бүгүн Аллахтын мээрими төгүлүп, баарыбыз жакшы бир самалыктын көзү болуп турган чагыбыз. Андактан бул китеп билим булагы аталышындагы иш-чараны ачып берүүгө уруксат этиңиздер. Анда эмесе Шейх Чубак Жалилов атындагы китепкананын 1 жылдык жасаган иштери боюнча кыскача баяндап берүү үчүн Усулдук бөлүм башчысы Абдрахманова Гүлзада Азимжановна да. Ассаламу алейкум, урматтуу, кадырлуу коноктор. Шейх Чубак Жалилов атындагы китепканага кош келипсиздер. Бүгүн бизде өзгөчө майрам. Анткени баарыбыздын маанайыбыздан майрамдык маанайды байкап турам. Ар бир күнүбүз майрам болсун.
Убакыт деген учкан куш деп коет эмеспи? Кечээли ушул китепкананын ачылышын жасап, көптөгөн максаттарды биз алдыга койгон элек. Мына бүгүнкү күндө үзүрүн көрүп, кубанып турган чагыбыз. Бул күн китепкана үчүн тарыхта кала турган күн. 2020-жылдын 29 октябрь күнү Чубак Ажы Жалилов атындагы китепкананын официалдуу ачылышы болгон. Алгачкы күнү 800 нускадагы китеп менен китепкана өз ишмердүүлүгүн баштаган. Мына бүгүнкү күндө китеп фондубуз 4500 нускадагы китепке жетти десек болчудай. Бул деген абдан чоң көрсөткүч. Себеби бир жылда 3500 китеп окурмандар тарабынан келди деген сөз. Ал эми китепканадан окуп билимин өркүндөтүү үчүн окурмандарды биз талыкпай тейлеп турдук. Окурмандардын саны 650-ге жетти. Бул ар бир келген окурманга ачылуучу атайын карточка. Бирок үй бүлөлүк карточка деп ар бир үй бүлөгө бирден карточка ачканда үй бүлө мүчөлөрү 3төн же 5тен болот эмеспи? Ошону менен биз бир жылда 1500 чамалуу адамдарды тейледик десек болчудай. Бул жаңы гана окурмандын саны. Ар дайым келип кетүүсү 3000ден жогору деп айтабыз. Бул башка китепканаларга салыштырмалуу окурмандын кескин өскөндүгүнөн кабар берет. Бир жыл ичинде биз бир топ алгылыктуу иштерди жасай алдык. Китепкана билим таратуучу, руханий жана интеллектуалдык баарлашуу, маданият борбор катар болуп саналгандыктан биз ай сайын акын жазуучулардын жаңы китептеринин бет ачар аземдерин, талкууларды, диспуттарды байма-бай өткөрүп турдук. Биздин негизги максатыбыз окурмандар үчүн маалыматтык кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу, маалыматтык ресурстардын ассортиментин кеңейтүү жана мазмунун байытуу, алардын билим, илим, маданий жана башка маалыматка болгон муктаждыктарын толугу менен камсыз кылуу. Китепкананын перспективалык пландары китепкананы электрондоштуруу, электрондук каталогду түзүү, замандын агымына карап, окурмандардын талаптарына жараша модельдик китепкананы уюштуруу. Китепкана Орто Азиянын дүйнө жүзүндөгү орunu бийик болгон Залкар аалымыбыз, кемеңгер акылманыбыз Чубак Ажы Жалиловдун атынан коюлганы да бекеринен эместир. Америка жазуучусу Ричард Мартиндин жакшы сөзүн эсиңиздерге салайын. Көп окуган адам 1000 өмүрдө жашайт. Эч китеп окубаган адам бир өмүрдө жашайт дейт. Ушул айтылган сөз ажыкебиздин 1000 өмүрдө жашады десек болчудай. Чубак Ажынын өмүрү китепканага байланыштуу. Анын илим, билим, китеп дегенде ичкен ашын жерге коюп, адаби, диний китептерди күнүнө 500 барактай окууну адатка айланткан. Бул Кыргызстан эле эмес, Орто Азия боюнча эң алдыңкы окурман деген статусту берсек болчудай. Бизге мына ушундай алдыны көрө билген, тарых менен эртеңкини күндүн камыр жумур кылып аралаштыра билген философ, мугалим, лидер Чубак Ажы Жалиловдун атын алып жүрүү ары түйшүктүү, ары сыймыктуу, ары жоопкерчиликтүү болду. Айтайын дегеним, Чубак Ажынын адамгерчилигин, билимин, калтырып кеткен эмгектерин баалап, сыйлап, кадырлап, Кыргызстандын бардык булуң бурчтарынан адамдар келип, китепкана менен таанышып, жакшы сөздөрүн айтып, китепканага аз да болсо моралдык, материалдык жардамдарын көрсөтүп турушту. Алыскы Сауд Арабиядагы Мекке шаарынан, Иорданиянын Борбор калаасы эң ири шаарлардын бири Амман жергесинен, жакынкы кошуна Өзбекстан мамлекетинин Андижан шаарынан акын жазуучулар. Шаарына келген жаштар дайыма ушул жерге келүүнү, Жалал-Абадтан келген жаштар ушул жерге келүүнү адатка айлантышты. Мен сөзүмдүн аягында жаштарды ушундай илим билимге, руханий байлыгын байытууда ушундай ажайып бир чоң кооз китепкананы ачкан Шейх Чубак Ажы атындагы китепкананын директору Мирбабаев Зафар Эркиновичке ыраазычылык билдиребиз. Анткени бүгүнкү күндө китепкана ачуу эмес,
ушундай заманда китепкана ачуу бул бир адамдарга кыйынчылык туудурушу мүмкүн. Азыркы адамдар акчаны кайда жумшашат дегенде, ошондой үйлөрдү салып атышат, коз машиналарды минип атышат. Бүгүнкү күндүн талабы биз Кыргызстан илим, билимге муктаж болуп турабыз. Ушундай китепканалардын көп ачылганын жана ушул китепкананын келечеги дагы ушундай бир чоң бир мөмөсүн беришин биз тилеп отурушубуз керек болуп атат. Мен сөзүмдүн акырында Кыргыз Республикасынын эл акыны Жедигер Салаевдин ыры менен аяктагым келип турат. Элге жакшы өлкөң болсо канча бай, болсун мейли кереметтүү канча жай. Өсөр элде китепкана эң алды, андан кийин туруу керек қан сарай. Рахмат эжеке. Анда эмесе шам болуп күйгөн үммөткө атыңыз Чубак-ажы деп жашайсыз өлбөй жүрөктө. Шейх Чубак-ажы Жалиловго арналган ыр-саптарына кезекти берсек, назарыңыздарда кыздар жамааты. Коомдук ишмер Нуржигит Кадырбеков, аалым жана аалам. Кулагыма суук кабар жаңырды, зыркыратып жүрөк жүрүн тамырды. Жол көрсөтчү жоболондуу заманда жоготуппуз алп даанышман аалымды. Билем аржан, өлүмдү амын тататпу, бирок ыйлап көздөн мөлтүр жашакты. Накыл сөзү чырак эле түндөгү, ким бизге айтат эми ошондой насаатты. Маңдайында жылдыз нуру жаркыган, таңдайынан таттуу сөздөр шаңшыган, казган кенин Алла берген илимдин, ошон үчүн ай быкчу баркынан. Ачуу дебей, акыйкатты билдирчү, капалуунун жарпын жазып күлдүрчү. Бул жалганда аз жашаарын билгендей, тынымы жок, иштеп күн да түн жүрчү. Илим, акыл, китеп эле жыйганы, биз эле эмес, дүйнөдө көп сыйлары. Чын ыклас, чырак билин чындык сөз, бузуктуктан буруп койгон кыйланы. Буркурадым, сыздап жүрөк эзиле, күнгүл болуп, ай өчкөндөй сезиле. Элге келген балекеттин бардыгын мага бер деп тилегендейм өзүңө. Күн тийсе да күңүрт тартып төгөрүп, кандайдыр бир капалыкка бөлөнөт. Аалым өтсө, аалам бурсуз калгансый, андай залкар кайра качан төрөлөт. Арманым өрт, айтар сөз көп дээр иште, устатмай кеттиң салып кейичке. Ортодогу бир туугандык мамиле уланат деп үмүт кылам дейишти.